19-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Ноокатта жана Кадам жайда кайрадан сел жүрдү. 18-июлдун кечинде Ноокат районунун Көкжар аймагында сел жүрүп, Ош Баткен Разаков унаа жолунун 55, 57 жана 63 чакырымдарын каптады. Убактылуу жабылган жолду тазалоого өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тартылган. Министрликтен кийинчерээк жолдун 55 чакырымы тазаланып, бир тараптуу каттам ачылганын билдиришкен. Мындан сырткары сел Кадамжай районунун Майдан айылындагы Чокой, Гараж, Шамбесай, Анипа, Акчечек, Кызыл Булак сел өткөрүүчү сайларында жүрүп, ички чарбалык жолдорду толтурган. 7 турак үйдүн жер төлөсүнө 23 участокко сел суулары кирген. Жеринде 10 куткаруучу сел сууларын сордуруу жана анын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзгөн. Жабыркагандар жок. 19-июлда Оштогу селден жабыркагандарга Казакстандын Алматы шаарынан гуманитардык жардам келди. Аны биз биргебиз Казакстан кайрымдуулук фонду жиберди. Казак элинен чогулган 40 тонна гум жардамдын курамында ун, шекер сыяктуу тамак аш азыктары жана күнүмдүк колдонуучу гигиеналык каражаттар бар. 19-июлдун таңында Ак Тилек чек ара өткөрмөсүнөн кирген гум жардам Ош облусун карай жол тартты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 19-июлда Ош шаарына келди. Ал сел алып кеткен Борбордук базардын соодагерлери менен жолугушту. Ташиев менен сүйлөшүү үчүн селден жабыркаган ондогон тургундар чогулган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушууга келген Оштун Борбордук базарынын соодагерлери клоопко аткаминердин аларга эмне деп айтканын айтып беришти. Ишкердин айтымында 20 мүнөткө созулган жолугушууда Ташиев базарга кепилдик жок экенин айтып, аны башка жака жылдырып берүүнү убадалаган. Бирок бизге эртерээк жылдырып бергени жакшы. Мына көпүрөдө биз соода кылат элек. Азыр бара турган, отура турган жерибиз жок. Базарга көчкүчө биз көпүрөнүн үстүндө тиричилигибизди жүргүзүп тура берели. Мисалы, менин азыр бирөөлөргө бере турган акчаларым бар. Товарлар үйдө турат. Эч жерге алып барып сата албайт экенбиз. Базарком бир жерди көрсөттү. Ал жерге өзүбүз контейнер коет экенбиз. Ага бизде шарт жок, деди соодагерлердин бири. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Оштун иретін Камчыбек Ташиев өзү көзөмөлгө алып, Борбордук базар 2 айда көчүрүлөрүн билдиргенин жазды. Ал эми Камчыбек Ташиев менен жолугушууга келген соодагер аткаминерге көйгөйүн айта албагандар бар экенин айтты. Анын айтымында Ташиев жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан жардам болорун, бирок менчик базарлардагыларга жардам берилбей турганын билдирген. Менчик базардагыларга да жардам берсе жакшы болот эле. Себеби биздин соода кыла турган түйүнүбүздүн аркы жагы да, алды жагы да жараксыз болуп, айнектери күйүлүп түшүп калган, деди соодагерлердин бири. Ошондой эле ал айрым соодагерлердин суроо бергенге мүмкүнчүлүгү болбой калганын кошумчалады. Мукташ адамдар убагында жок болуп, жолугушууга катыша албай калды. Катышканда өздөрүнүн ой пикирлерин айтмак эле да. Бир эле мен эмес, мага окшогон канчалаган адамдардын товарлары жок болуп кеткен, мүлктөрү пайдаланууга жарабай калган, деди ал. Депутат Тазабек Экрамов мандатын тапшырды. Боршайком 19-июлдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамовду мандатынан ажыратты. Буга Экрамовдун өз эрки менен арыз жазганы себеп болгон. Депутат өзү азырынча мандатын тапшырганы боюнча комментарий бере элек. Буга чейин 17-июль күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыкканы айтылган. Экрамов жана атайын кызмат кайсы иш боюнча сурак болгонуна комментарий бере элек. Тазабек Экрамов парламенттин 7-чи чакырылышына 2021-жылы Сузак бир мандаттуу округунан депутаттыкка шайланып келген. Жогорку сот Райымбек Матраимов ТИЗОдон бошотулган эмес. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов үй камагына чыкты деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу клоопко жогорку соттон маалымдашты. Күн мурун иликтөөчү журналист Болот Темиров соц тармактагы барагына экс-бажычы үй камагына чыгып, Бикард жеке менчик клиникасына дарыланып жатат деп жазган болчу. Ал арада Азаттыктын УКМКдагы маалымат булактары дагы Матраимовдун менчик клиникада дарыланганы тууралуу маалыматты төгүндөштү. Июндун аягында Бишкектин 1-Май райондук соту Матраимовдун ТИЗОдо кармоо бөгөт чарасын 26 августка чейин узарткан. Ош шаарында Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиеванын ата-энесин жана алардын 3 небересин акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев, Оштун мэри Бакытбек Жетигенов, парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков жана башкалар катышууда. Касымалиеванын ата-энеси 3 небереси менен 17-июлда Каракол Ананиева балыкчы унаа жолундагы жол кырсыгынан каза тапкан. Дагы бир небереси оор абалда ооруканада. Маркум апасы Бактыгүл Мырзаева Ош облустук китепканасынын директору болчу. Ал аталган китепкананы 25 жыл башкарып, маданият тармагына мыкты кызмат өтөгөн. Украинада туткунга түшкөн кыргызстандык Алишер Турсунов алмашуу жолу менен Орусияга кайтарылды.
Бул маалыматты Украина Центральная Азия телеграм-каналы Украинанын аскер туткундарынын кайрылуулары боюнча иштеген «Хочу жить» аталышындагы координациялык штабына шилтеме кылып кабарлады. Алардын маалыматына ылайык Турсуновду Орусияга 17-июлда кайтарышкан. Бул күнү Украина менен Орусия туткундары 95-95 форматында алмашышкан. Турсуновдун аты туткундарды алмашуу тизмесинде бар. Тизме Орусиянын аскерлерин издөө жана үйүнө кайтаруу боюнча алектенген «Наш выход» долбоору жарыялаган телеграм-каналда да жарыяланган. Тышкы иштер министрлиги Турсуновдун алмашылуусу боюнча комментарий бере элек. Май айынын ортосунда Украинада туткунга түшкөнүн айткан 57 жаштагы Алишер Турсуновдун кайрылуусу интернетке тараган. Анын айтымында аны Рязаньда уулуна конокко барганда орусиялык укук коргоо кызматкерлери алып кетип, келишимге кол коюуга мажбурлашкан. Кийин Турсунов Украинадагы согушка катышып, биринчи күнү эле туткунга түшкөн. Турсуновду Кыргызстандагы туугандары аныкташкан. Ал өзү да жардам сурап президент Садыр Жапаровго кайрылган. Кыргызстанда төлгө салуу, сыйкырчылык, көз ачыктарды жардамалоого тыюу салынды. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров 19-июлда кол койгонун өлкө башчысынын басма сөз кызматынан билдиришти. Эми оккульттук жана мистикалык кызматтарда, ошондой эле алардын өкүлдөрүн жардамалоого жол берилбейт. Интернетте, тышкы жарнактарда, радио жана телевидениеде жардамалоого тыюу салынат. Мыйзамдын жарандардын аң сезимин кандайдыр бир оккульттук, сыйкырдуу жана башка анык эмес ыкмалар менен кызмат көрсөтүү жаатында өз пайдасын алуу үчүн тигил же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кызмат көрсөтүүлөрдү болтурбоого багытталган деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 12-июнда кабыл алган.